Жашоодо биз көп суроолорго жооп издейбиз. Бирок дайыма эле туура жоопту таба албайбыз. Кудайдын сөзү биздин ар бир сурообузга жооп берет. Жылдыз төлгө. Башкача айтканда, гороскоптор тууралуу Кудай эмне дейт? Саламатсыңарбы, урматтуу угармандар? Бүгүн биз сиздер менен астрология жана гороскоптор жөнүндө сүйлөшөбүз. Чын деле астрологияга жана гороскопторго ишенүүгө болобу? Ал жөнүндө ыйык жазуу эмне деп айтат? Кудайдын сөзүндө Мыйзам кайталоо китеби 18 бөлүм 9 аяттан баштап мындай деген сөздөр бар. Кудай Теңириң берип жаткан жерге барганда, ошол жердеги элдердин кылган жийиркеничтүү иштерин кылба. Сенин элиңде уулун же кызын отко салгандар, көз ачыктар, төлгөөчүлөр, көз боочулар, бүү бакчылар, эмчи домчулар, өлгөндөрдүн рухун чакыруучулар, сыйкырчылар, өлгөндөрдүн руху менен сүйлөшкөндөр болбосун. Анткени муну кылгандар Теңирдин алдында жийиркеничтүү. Кайсы бир нерселердин жардамы менен көз ачыктык кылуу, төлгөөчүлүк кылуу, көз боочулук кылуу бул Кудайдын алдында жийиркеничтүү экендигин ыйык жазуу көрсөтүп жатат. Демек, алдын ала бир нерсени билиш үчүн Кудай тыюу салган нерселерди колдонуу бул күнөө экендигин айтат. Бир гана күнөө эле эмес, ал жийиркеничтүү экендигин айтат. Ошондуктан биз окуп атабыз, ал Теңирдин алдында жийиркеничтүү дейт. Кудайдын сөзүндө ошол эле астрологияга жана гороскопторго каршы экендигин айткан сөздөр да бар. Ишая китебинин 47 бөлүмүнүн 13 аятта мындай деген сөздөр бар. Сен өзүңдүн кеңешиңдин көптүгүнөн чарчадың. Асманды байкоочулар, жылдыз саноочулар, жаңырган ай боюнча алдын ала айтуучулар келип, сени башыңа түшө турган нерседен куткарышсын. Мына, алар самандай, аларды от күйгүзүп кетти. Алар өздөрүнүн жанын жалындан куткара алышкан жок. Жылынуучу чок да калган жок. Кактанып отурууга от да калган жок. Бул аяттарда качан адамдар көптөгөн ар түрлүү кеңештер менен жашап жаткандарын айтып жатат. Бирок карасак ушул жакта эгерде биз окуй турган болсок, асманды байкоочулар дейт. Жылдыз саноочулар, жаңырган ай боюнча алдын ала айтуучулар келип, сенин башыңа түшө турган нерседен куткарышсын дейт. Башкача айтканда, алардын башына кыйынчылык түшкөндө, сен бир учурларда ошол асман байкоочулары менен жылдыздарды санап, алдын ала бир нерсе айтып, адамдын тагдырын чечмелеп айтып аткан адамдарың эми сенин башыңа келген кыйынчылыктардан куткарсын дейт. Кудайдын сөзү ачык эле айтып жатат. Кудай өзүнүн эркин, өзүнүн каалоосун ал өзүнүн сөзү менен ачып бергиси келет. Бирок адамдар Кудайдын сөзүн окубагандыктан, Кудайдын каалоосун билгиси келбегендиктен, келечекти ар кандай жолдор менен, ошол эле астрология, ошол эле гороскоптор менен билгилери келет. Шайтан бүгүнкү күндө ушундай нерселерди колдонуп, адамдарды адаштырып жатат. Ошондон Кудайдын сөзү астрологияга жана гороскопторго каршы. Мыйзам кайталоо китеби 4 бөлүм 19 аят. Асманды карап, күндү, айды, жылдыздарды жана асман кошунун көрүп, аларга азгырылып, таазим кылып кызмат кылба. Анткени Кудай Теңириң аларды жер үстүндө жашаган бардык элдер үчүн жараткан. Кудай ачык эле айтып атат. Асмандагы күндү, айды адамдар үчүн жараткан. Сен болсо аларды карап алып, аларга азгырылып, ага табынып, таазим кылба, алардан бир нерсе сураба. Кудай аларды жер үстүндө жашаган адамдар үчүн жараткан дейт. Бул жакта ачык эле көрсөтүп атат. Демек Кудайдын сөзү бул адамдардын жашоосу алдын ала кандай боло тургандыгын ачып бере турган китеп. Демек мен Кудайдын сөзүнө кайрылышым керек. Кудайдын сөзүндө Жеремия деген пайгамбар болгон, ошол Жеремия пайгамбар аркылуу дагы Кудай мындай деген сөздөрдү айткан. Жеремия китеби 10 бөлүм 2 аят. Теңир мындай дейт. Бутпарастардын жолдорун үйрөнбөгүлө. Бутпарастар корккон асман белгилеринен коркпогула дейт. Демек
асманда кайсы бир кубулуштар же болбосо жанагындай жылдыздарды санап, айды күндү эсептеп, анын белгилерин карап дүрбөлөңгө түшүштүн кереги жок. Бир гана Кудайдын эркин сурап, Кудай эмне дейт болду экен, Кудайдын сөзү эмне дейт болду экен деп, ошо менен жашаган маанилүү. Кудайдын сөзү астрологияга жана гороскопко каршы. Кудайдын алдында ал жиркеништүү. Эгерде мен ошол нерселерди кылып жаткан болсом, анда мен Кудайдын алдында жиркеништүү нерсени кылып жаткан болом. Демек, Кудайдын сөзү эмне десе, анда биз ошого жараша жашап, Кудайдын айтканы боюнча жашаганга Кудай бизди үйрөтсө экен. Кудай батасын берсин. Амин.